For the winner by unanimous decision and still. Кыргызстандын намысын коргоп, өлкөсүндө өзүндө дүйнөгө таанытып келген белгилүү мушкер Валентина Шевченко АКШнын Лас-Вегасында өткөн UFC 255 турниринде аралаш мушташ боюнча жеңүүчү болуп, бул жолу да өлкөнүн туусун бийик желбиретти. Намыскөй күчтүү айым 5 раундтук таймашууда бразилиялык Дженнифер Маяны жеңип чыкты. Валентина Шевченко ошондо чемпиондук курунушуну менен 4-үнчү рет коргоп калды. Менин атаандашым Дженнифер Майя болгонуна жана аны менен 5 раундда тең кармашканыма абдан кубанычтамын. Бул күрөшкө даярданып жатканда эле мен Дженнифердин оңой атаандаш эместигин жакшы билчүмүн. Чынында эле ал физикалык жактан күчтүү, эрки бар мушкер. Бул куру үчүн менин оюмча катуу күрөш болду деп айтсам болот. Out of Bishkek, Kazakhstan, Antonina La Pantera Shevchenko. Лас-Вегаста өткөн UFC мелдешинде Валентина Шевченконун эжеси Антонина Шевченко да жеңишке ээ болду. Ал атаандашы бразилиялык Ариана Липски менен беттешип, экинчи раундда техникалык нокаут менен аны жеңип алды. Антонина Шевченко бул ирет UFC мелдешинин алкагында 3-үнчү жолу жеңишке жетти. Антонина дагы укмуштуудай жеңишти багындырды. Мен анын мушташын мейманканадан көрүп баалап жаттым. Ал бир дагы ката кетирген жок. Биздин үй бүлөдөгү кыздар ушундай күчтүү айымдар деп айткым келет. Анын кызыгуусунун артылышына апасы Елена Шевченко менен эжеси Антонина Шевченко түрткү болгон. Ал спорттук карьерасында баш аягы 23 беттешке катышып, анын 3-өндө гана жеңилип, 20-сында жеңүүчү болгон. Download the DraftKings app for free to get in on all the fight action. Өзүнүн өжөрлүгү жана талыкпаган эмгеги менен дүйнө чемпиону болуп, Кыргызстандын сыймыгына айланган мушкер айымды титулун коргоп калышы менен президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов куттуктап, спорттук карьерасына ийгиликтерди каалап, дагы бийиктиктерди багындыра берүүсүнө тилектештигин билдирди. Кыял Шаршеева, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.